Бишкек шаарында Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына арналган Борбор Азия университеттеринин трансформациясы глобалдык чакырыктардын контекстинде деген темада 5 мамлекеттин университеттеринин ректорлорунун 3-чү форуму өтүүдө. Борбор Азия университеттеринин ректорлорунун форумдары 2021 жылдан бери чөлкөмдүн жогорку билим берүү мейкиндигин түзүү жөнүндө декларацияга кол коюлгандан бери өткөрүлүп келет. Ал документте Борбор Азиянын маданий баалуулуктарын өнүктүрүүдө университеттердин негизги ролу баса белгиленген. Форумга Кыргызстандан тышкары Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын мамлекеттик кызматкерлери, ректорлору, илимпоздору, окутуучулары жана эксперттер катышып жатышат. Ош технологиялык университети бул форумда Кыргызстандын түштүк аймагындагы техникалык багыттагы жалгыз жогорку билим берүүчү уникалдуу университет катары машина куруу, курулуш, архитектура, энергетика, жаратылыш ресурстарын үнүмдүү пайдалануу, жеңил өнөр жай багытындагы заманбап адистерди даярдоодо, мобилдүүлүктү арттыруунун механизмдери боюнча сунуш программалары менен катышууда. Эскерте кетсек, Ош технологиялык университети учурда дүйнөдө 60тан ашуун университет менен кош дипломдуулук, мобилдүүлүк, илимий изденүү, технологиялык табылгалар боюнча тыгыз алакада кызматташат.